Бұл баштамға менен басталған сөздерге, қысқартылған сөздерге мүчө улоо мезгилинде талаш пикирлер пайда болуп калып жүрөт да. Айтылышы боюнча улайбызбы же болбосо чечилиши боюнча улайбызбы. Мисалы үчүн Кыргыз улуттук университети дегенге илик жөнөмөсүнүн нин мүчөсүн уласак кандай жазылат? Эгер Кыргыз улуттук университети кыскартылбай айтылса, анда нин болуп эле жазылат. Кыргыз улуттук университети нин болуп жазылат. Эгер анын баштамаларынан кыскартсак, ал ку болуп калат. Бул учурда толук чечмеленген вариантындагы нин эмес, айтылышы боюнча уланат да, ку нун болот. Нун деп өзгөрөт илик жөнөмөнүн мүчөсү. Мисалы үчүн ку, га, бу Бириккен Улуттар Уюмунун нун, буга, будан Бириккен Улуттук Уюмунан болмак. Эгер чечмелесек, нан эмес, кыскартылган түрүндө будан болуп, дан мүчөсү уланат да. Мындай эреже кыргыз тилинин жазуу эрежелеринин 2008-жылкы бекиген 55 параграфында берилген. Демек биз эрежеге карашыбыз керек. Эрежени окушубуз керек. Майы дегенге илик жөнөмө мүчөсүн улганда майы нин болот. КТР дегенди алалы. КТР деген кыргыз телерадиосу нун болмок. Эгер толук жазсак, эгер кыскартып жазсак, КТР дин болуп, дин мүчөсү уланат. Анан бул мүчөлөр кыска, кичинекей тамга менен жазылат. Кыскартылган сөздөр баштамга менен, ага уланган мүчө кичинекей тамга менен жазылат. КТР деген баштамга, КТР дин десек, дин кичинекей тамга болуп жазылат. Бу десек баштамга, бу нун десек, нун мүчөсү кичинекей тамга менен жазылат.